койдун жүнүн биз эмне үчүн 40 күн сайын алып турабыз, анын пайдасын жана эмне үчүн алынат, ошол боюнча видео чыгарсак. Туугандар, ассаламу алейкум. Бүгүнкү чыгарылышта кочкорлорду жүнүн алып турук эмнеге пайдалуу жана тез алып турган эмнеси жакшы дегендерге ошол боюнча кыскача видео кылсак. Мына көрүп атканыңыздар кочкорлордун жүнү жакшы эле. Мына кочкордун жүнүн кыркып атабыз. Мунун көрүп атканыңыздардай жүнү андай эле өскөн эмес. Бирок бунун жүнүн кыркып коюу жайындасы күн ысыгандыктан бул койду терлетпей, бир аз болсо да терлетпей, кой сергек болуп, аппетити жакшы болгон үчүн бат-батын кыркып турабыз, анан ысылабайт. Бул койдун жүнүн кыркып коюу койду семиртирбейт. Бул болсо туура багуу, туура жем берүү, анан өз убагында суусун берип туруу бул койду жакшы семиртет. Бул жүнүн кыркуу ошол бир семиртүүнүн бир ыкмасынын бир бөлүгү катары айтсак жаңылышпайбыз. Мына жерде койлордун мисалы мынанын жүнүн андай эле өскөн эмес, бирок мунун дагы жүнүн алып турабыз. Ошо мынандайлар болсо бул ушу бир ай болуп калганда ушундай болуп калат. Биз ошо 40 күндөн кийин өткөндө алып турабыз. Мына 3 жума болуп калды. Бунун жүнү өсө элек. Мындай ушундай болуп калган болсо биз алып турабыз. Бул практикадан өткөн. Буга чейин дагы кочкорлорду багып жүргөнүбүздө жүнүн кыркып көрүп, анан кыркпай көрүп байкап көргөнбүз. Жүнү кыркканда бир аз арык көрүнүп калат, бирок 2-3 жумадан кийин кайра эле бат семирип калат. Практикадан өткөн. Ошондон коркпой эле тез алып турсаңыздар, бул пайдасы абдан эле жакшы болот. Бир 40 күндө өзүн өсүп калат, жакшы эле болот. Ошондо кыркып турабыз. Ал эми бул жерде көрүп атканыңыздар распаковка кылбай калыппыз кече. Кече базардан келген мына 2 кочкор, 3өө келген. Бул баларын айта турган болсом, мына ал аркадагы бир аз мүйзү бар. Бул 13 миң. Мына чекедегин аркысы 12 миң, экөө 25 миң болуп калган. Ал эми мынау жүнү астынан кыркылган. Буну 14.250 алынган. Арзанбы, кымбатпы? Өзүңүздөр ой пикириңизди жазсаңыздар болот. Кулак баштары жакшы, өсө турган кочкор экен деп кызыгып алгам. Мына шериги ошо 25 миң экөө шерик болуп алынган. Булардан жүнү бир сер алып коебуз. Экөө 25 болгон. Акчасы келсе буларды эле сатабыз, бир аз пайдасы болсо. Бардыгын жебиши жакшы. Азыр мына койдун жүнүн эми улантабыз 40 күнүн. Сиздер менен Омат Кежи каналы кой багуу боюнча кызыксаңыздар, кандай багып, кандай жем берет, ошол боюнча видеолор чыгарып турабыз акай. Ошо кызыккан болсоңуздар, подписка ташап койсоңуздар, кийинки видеолорду чыгарып турабыз.